7 түрлүү кишини пайгамбарыбыз айткан, эртеге кыямат болгондо мына ушу күн азы ысыктыгына канча болуп атабыз? Ушул 15 миллион километр узак жерден. Окумуштуулардын айтуусуна караганда 15 миллион километр узакта турат күн. Табын көрүңүз, ысыктыгын көрүңүз. Эми пайгамбарыбыз айткан, кыямат күнү ушул 1 милге чейин келет деген. Жер түп-түз болот, эч кандай чукуру, эч кандай үңкүрү түп-түз болот. Ошондой күнү 7 түрлүү кишиге гана Алла субханаху ва таала өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн жай берет экен. Биринчиси адилеттүү бадыша деди. Экинчиси жаштыгын ибадатта өткөргөн. Үчүнчүсү бири-бири Алланын разычылыгы үчүн жакшы көргөндөр. Ортодо эч кандай акча жок, туганчылык жок, Алланын разычылыгы үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр. Алар жолукса Алланын разычылыгы үчүн жолугат, коштошсо Алланын разычылыгы үчүн. Төртүнчүсү, жүрөгү мечит менен байланган. Жумушта, базарда, үйдө, көчөдө, бирок намаз убакыт жакындап калдыбы деп жүрөгү мечит менен байланган. Андан кийин оң колу менен берген садаканы сол колу билбей калган дейт. Демек, ар кимге мактанып, риякөрлүк кылып, милдет кылып садака бербейт. Берсе, унутуп калат ошо бойдон. Алладан алам деп берет экен, Алла үчүн берет экен, Аллага жагайын деп берет экен, Алланын разычылыгы үчүн берет экен. Адамдардан бир упай топтойын, адамдардын бир алкышын алайын, ал үчүн бербейт экен. Берсе Алла үчүн берет экен. Мына ошондой адамга арштын көлөкөсүнөн жай бар. Андан кийин сулуу мансаптагы аял чакырса, зынага чакырса, ойноштукка чакырса, жок мен Алладан корком деп арамга барбаган. Мынакей 6-ncысы, 7-ncisi Алладан коркуп жалгыздыкта көзүнөн жаш чыгарып ыйлаган дейт. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга бекем ыйман, жакшы амал, чырайлуу кул күнөздөрдү берсин, ортобузга ынтымак берсин.